Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов атамекендик бизнес коомчулук өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушуунун негизги максаты катары экономиканы мындан ары карай активдештирүү боюнча демилгелерди жана ишкерлер үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча биргелешкен чараларды талкуулоо болуп саналат. Жолугушуу эркин микрофон режиминде өтүп, ар бир катышуучу өз идеяларын жана көйгөйлөрүн билдирүүгө ыңгайлуу шарт түзүлдү. Премьер-министр белгилегендей, мындай форматтагы жолугушуулар өкмөт жана бизнес коомчулук ортосундагы пикир алышууга кошумча дем берет жана үзгүлтүксүз негизде өткөрүлүүсү зарыл. Өз кезегинде бизнес коомчулук өкүлдөрү өз көйгөйлөрүн билдиришип, бизнес жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча бир катар сунуштарын киргизишти. Жолугушуу жыйынтыгында премьер-министр Марипов бизнес өкүлдөрүнө конструктивдүү пикир алышуу үчүн ыраазычылык билдирип, 24 саат бою байланышта болууга даяр экендигин билдирди. Садыр Нуркожоевич президент болуп келгендеги эң биринчи указдардын бири бул сиздерди колдоо боюнча жарлык чечим алды. Азыр өкмөт бул боюнча биз дагы чечимдерди даярдап жатабыз. Бүгүнкү күндө эң чоң маселе бул экономиканы көтөрүшүбүз керек. Экономиканы көтөрсөк, инвестицияга шарт түзсөк, сиздерди биз колдосок, коргосок, эч кимге тийгизбей, мен ойлойм ошондо мамлекетте экономика өсөт.